Жыл сайын дал ушул учурда аравандыктар гектарлаган курма бактарынын мөмө жемиштерин жыйып жаткан учуру болот эле. Тилекке каршы быйыл мөмө жыйноонун ордуна минтип куураган бактардын шактарын кыркуу менен алек болушууда. Анткени кыштагы аномалдуу суукта араванда 100 гектардан ашык курма багын үшүк алып кеткен. Эми бул бактар 3 жылга чейин түшүм бериши кыйын. Tuzuluшу ото nazik болот да. Nazik болгон үчүн буну тез урат, дыйканчылык дейт. Боп калса бир жайрап калат дыйканлар. Бой калса мына бүйүлгөгө окшоп отура берет да. Үшүк алган курмалар эми 3 жылга чейин түшүм бербейт. Ошентсе да үмүтү өчпөгөн багбандар учурда кыш алдынан камылга көрүп, сууктан коргоо чыкмаларды колдонуп жатышкан чагы. Курма тропикалык өсүмдүк болгондуктан аны кышкы климаттан сактап калуу да кыйынга турат. Yağın saçında. Bunu şırası, bunu tamırga ötüp da, tamırga ötkende ki bunu tamırı güçlü bolup, bunu etkende çidamlı bolup kalat da uşuk ya. Uşuktu yürüyüşü barda, направление edip kadı. Oşa tuğra bolsa bunu 100 lira kısengizem saktaş kıyın. Sal çukur bolup, şamalga, dahanga tuğra kelvasa, bu примерно 70-80% сакталып калат да. Араван районунда курмадан сырткары анжир, жүзүм, анар бактарында үшүк алып кеткен. Мындан улам быйыл түшүм абдан начар. Жылдагыдай Казакстанга, Россия өлкөлөрүнө болгон экспорттун саны кескин азайган. 3 жылга арта кеттик. Курма, анар, анжир 3 жылдан кийин мөмөсү өзүнө келет. Азыр эми быйыл көктөдү. Көктөгөн менен 1 жыл сабагы мындай бушат деп коебуз биз мына жергиликтүү жер болсо. Эмки жылда мөмө кирет, ошондо 3 жылдан кийин мурдагыдай мөмө кирип калат да. Азыр ушу 4 мөмөлүү өсүмдүктөр боюнча бизде Араванда азыр 95% үшүк алып кетти. Учурда Оштогу мөмө жемиш базарларында Өзбекстандан келген курмалар сатылууда. Былтыркы жылдын ушул мезгилинде курмалар 20 сомдон сатылган болсо, быйыл анын баасы 70 сомго чейин жеткен. Соодагерлер коңшу өлкөдөн да аз өлчөмдө келип жатканын айтышат. Az bıyıl bardıq ile çıksın. Anar bul bardıq ile az bıyıl. Çok da. Anar da kандай bolot? Anar Kıtay'dan geliyor da. Bir jaktan geliyor da bizde özüstük mesni yok. Mesni Özbekistan'dan ança mınça çıkıp atadı. Başka yok. Bizim Kıtay'dan geliyor, anan Özbekistan'dan geliyor. Başka yok. Bizde hazır mesni böyle almalı. Bizde hazır mesni almalı bizde hazır. Başka şey yok da bizde hazır. Yıldamdan o Aravandan geçili bu yıl yok da bu. Дыйканчылык жана багбанчылыктын мекени болгон Араван районунда быйыл экспорттун саны азайган. Эрте жазда бышуучу жашылчалардан чеснок, пияз экспорттолсо, багбанчылыкта кокон гилас жакшы түшүмү берип Кытайга экспорттолгон. Ал мөгүнерке багызы Роза Ахматчан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.